Салам достор, сиздерге бүгүн дүйнөдөгү эң бай өлкө Катар жөнүндө айтып беребиз. Арабия жарым аралынын түндүк чыгышындагы Катар бул өлкө түштүгүнөн Сауд Арабиясы менен чектешет. Нефть иштеткенге чейин бермет чогулткан жарды мамлекет менен азыркы Катардын айырмасы чоң. Учурда бул мамлекет табигый газдын запасы боюнча дүйнөдө 3-чү орунду ээлейт. Табигый газ менен нефть экспорттоодо да алдыңкы мамлекеттердин катарында турат. Өлкөнү башкарып өнүгүү жолуна салгандар кезинде Европанын беделдүү жогорку окуу жайларын бүткөн муундун өкүлдөрү. Алар өлкөсүнүн эгемендүүлүгүнө 50 жыл толо электе таанылгыс кылып өзгөрттү. Себеби катарлыктар башка араб өлкөлөрүндө эле асман тиреген муналарды тургузууга өтүштү. Катардын аянты 11,5 миң квадрат километр. Калкынын саны 2 миллион 700 миң. Борбору Доха. Расмий тили араб тили. Башкаруу формасы абсолюттук монархия, мамлекет башчысы эмир, негизги укугу шариат, саясий партиялардын жана профсоюздардын ишмердигине тыюу салынган. Ири кендери табигый газ жана нефть. Газдын запасы боюнча дүйнөдө Россия Ирандан кийинки 3-чү орунду ээлейт. Климаты ысык, күндүн ысышы жайында 50 градуска жетет. Суу менен начар камсыз болгон, туруктуу аккан дарыясы жок. Деңиздин суусун атайын опреснение кылып колдонушат. Өлкөнүн ылдам өсүшү 1971 жылы Улуу Британиядан көз карандысыздыкты алгандан кийин башталган. 1971 жылы Хамад Аль-Тани өзүн эмир деп жарыялайт. Анын бийлигинин мезгилинде өлкөнүн экономикасы жогорулап, нефть өндүрүү өнөр жай жаңыртылган. Нефть кендерин иштетүүгө чейин Катардын чарбасынын негизги тармагы балык кармоо жана бермет чогултуу болгон. Бирок султандын өз баласы атасынын эскирип калган көз караштарына макул болбойт. Атасынын жүргүзгөн политикасына макул болгон улуу 1995 жылы тынчтык митингинин жардамы менен султанды тактыдан кулатат. Ушул убакыттан кийин Катар жаңы өнүгүү жолуна түшөт. Экономикасы көтөрүлө баштайт. Калкынын саны өсүп, ал эми жашоочулары жакыр бедуиндерден бай адамдарга айланышат. Өлкөдө ири мунай кендери жана газдар активдүү иштетиле баштайт. Азыркы учурда Катар дүйнөдөгү эң бай өлкө болуп эсептелет. Ички дүң продукциясы боюнча дүйнөдө 1-чи орунда турат. Борбор шаары Доха. Доха шаарындагы аэропортко келип түшкөндө эле бул мамлекеттеги көп жумуштарды чет элдиктер жасаарын түшүнүүгө болот. Аэропортто паспорт көзөмөлүндө отурганы да, сатуучусу да, пол жууганы да, аэропорт алдындагы Toyota Camry унаасын айдаган таксисттери да чет элдиктер. Бул жака дүйнөнүн бардык жагынан келип иштешет. Эң көп мигрант жиберген өлкөлөр Пакистан, Индия, Филиппин, Непал. Ошондой эле Европадан, Америкадан атайын чакырылган жогорку билимдүү адистер катарлыктардын керегине жарап келет. Катарды бренд катары таанытууда, шаарларды заманбап стилде куруп чыгууда чет элдик долбоорчулардын, инженерлердин жана күрөк кармаган кара жумушчулардын эмгеги чоң. Жерге жана байлыкка ээ арабтар болсо, селдесин оронуп, теспесин кармап алып, үстүртөөн текшерүү менен гана элек. Алар мээни жана акчасын иштетип, чет элдиктердин колу менен чоң жумуш аткарышат. Спорт. Катар мамлекетинде көп сандаган стадиондор курулуп, оңдолуп жатат. Эл аралык футбол федерациясынын талабы боюнча катарлыктар 7 шаарда 12 стадионду даярдап, эл аралык стандартка туурулашы керек. Себеби кийинки футбол боюнча дүйнө чемпионаты Катарда өтөт. 2022 жылы дүйнө футбол чемпионаты тарыхтагы эң кымбат турнир болушу күтүлүүдө. Себеби турнирге Катар 200 миллиард доллардан ашык акча кетирет. Катарда 2022 жылы өтчү чемпионат жөнүндөгү кызыктуу фактылар. Биринчи жолу футбол чемпионаты кыш мезгилинде өтөт. Себеби жайында Катарда 50 градуска чейин ысык, ал эми кышында орточо 25 градус. Биринчи жолу футбол боюнча дүйнө чемпионаты абсолюттук монархия өлкөсүндө өтөт. Биринчи жолу футбол боюнча дүйнө чемпионаты мусулмандар көпчүлүк кылган өлкөдө өтөт. Биринчи жолу футбол боюнча дүйнө чемпионаты арабтардын өлкөсүндө өтөт. Нефтин жана ири жаратылыш газдын запастары өнүккөн заманбап мамлекеттин курулушуна жол ачты. Биз билгендей, эгер арабтарда акча көп болсо, алар өзгөчө жана таң калыштуу кооз проекттерге акчасын коротушат. Атайын 2022 жылы өтө турган футбол дүйнө чемпионаты үчүн Катарда заманбап метро курулууда.
туристтерге ыңгайлуу болуш үчүн метронун линиялары жаңы аэропортту жана 8 стадионду бириктирет. Долбоордун үстүнөн 27 миңден ашык адистер иштеп жатат. Станциялары салттуу чатыр сыяктуу болуп жасалган. Тарыхын унутпаган көчмөн катарлыктар миңдеген жылдар бою чатырларда жашашкан. 2022 жылкы дүйнө чемпионатынын ачылышы аземи жана финалы азыркы Катарда курулуп жаткан Лусайл деген эко шаарында болмокчу. Катарлыктар бирден майда чүйдө имарат куруп отурбай, сразу эле жаңы шаар курайын дешкен сыяктуу. Өлкөнүн борбору Дохадан 22 километр алыстыкта жайгашкан Лусайл шаарынын жалпы аянты 38 километр болушу күтүлүүдө. 2006 жылкы башталган мега проекттин баасы $45 миллиард. Достор, бул видео соңуна чыкты. Кийинки видеодо Бириккен Араб Эмираттары жөнүндө кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Достор, видеону акырына чейин көрүп бүткөнүңүздөр үчүн рахмат. Кызыктуу ТВ каналына сөзсүз жазылыңыз. Видеолорду биринчилерден болуп көрүш үчүн коңгуроону басыңыз. Видео жаккан болсо лайк басыңыз. Ошондой эле комментарийге өзүңүздүн ой пикириңизди калтырыңыз. Көрүшкөнчө.